Эгерде футболда адилеттүүлүк бар болсо, анда Атлетико Мадрид дегеле Диего Симеонеге бир кубок карыз. Ассаламу алейкум, урматтуу футбол күйөрмандары. Жалпыңыздарга кутмандуу кошула күнүңүздөр менен дейли. Чемпиондор лигасынын 1-8 финалдагы өзүнүн соңуна чыгып жетти. Мында биз күтпөгөн дагы сюрприз оюндар болду десек дагы жаңылышпайбыз. Ошол эле ПСЖ, Ливерпуль, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид. Кыскасы мына ошол сыңарындай көрүнүктүү оюндар менен купулубузду толтурган Чемпиондор лигасы кезектеги этапка өткөн командаларды аныктап берди. Анда биз 1-8 финалда болгон оюндар тууралуу кыскача оюбузду айтып өтөлү. Алгач эле Брюгге Астон Вилла оюнуна токтоло турган болсок, анда Астон Вилла эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен 2 оюн жыйынтыгы боюнча 6-1 эсебинде жеңишти камсыздап, ишенимдүү түрдө 1-4 финалга, чейрек финалга жолдомо алды. Албетте, мында биз сөз кыла турган инсан бул Марко Асенсио. Кече жакында эле ПСЖ сабынан Астон Виллага келип кошулган Марко Асенсио жалпылай акыркы беттешти 7 гол жаратып, Астон Виллага мыкты бир пайдасын тийгизип жаткан учуру. Азыркы учурда бир гана Чемпиондор лигасында эмес, ошол эле кубоктордо, же болбосо АПЛ лигасында дагы өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, Астон Виллага жардамын көргөзүүдө. Эми кезектеги беттеште өзүнүн мурдагы командасы болмуш ПСЖга каршы аракетин көрөт. Экинчи беттеш эң мыкты оюндарды тартуулап, мыкты бир өрөөлдү көрсөткөн оюн. Тилекке каршы башка топ даражадагы командалардын астында булардын оюндары элге көрүнбөй калды десек дагы туура болот. Бул Боруссия Дортмунд, Лиль. Эки командадагы эң мыкты оюндар тартуулаган абалда биринчи беттеш тең чыгышкан болчу, 1-1. Ал эми экинчи оюнда Францияда болгон беттеште Боруссия Дортмунд командасы камбек жараткан абалда Эмре Can, Максимилиан Байерден голдору менен кийинки этапка жолдомо алды. Эми алар өзүнүн көрүнүктүү буга чейин эч качан жеңе албаган Барселонага каршы беттешке чыгышат. Кезектеги беттеш ПСВ Арсенал. Албетте, Европа лигасында, Чемпиондор лигасында эң мыкты оюндары тартуулап берген эки команда биринчи оюнда эле оюнун тагдырын чечип коюшкан болчу. Анткени ПСВга конок болуп барган Арсенал командасы Микел Артетанын тапшырмасы менен айтор 1-7 эсебинде ишенимдүү жеңишти камсыздап, биринчи оюнда эле кезектеги этапка өткөндүгүн жар салып, бул оюнга точкасын койгон болчу. Ал эми Англияда болгон беттеште 2-2 эсебинен кол коюшкан абалда ишенимдүү түрдө Арсенал командасы кийинки этапка өттү. Эми ал жакта бул турнирдин чемпиону, бул турнирдин королу болгон Реал Мадридке каршы беттешке чыгышат. Төртүнчү беттеш Фейнорд Интер. Чындыгында бул жерде өч алуу оюн десек дагы туура болчудай. Анткени Фейнорд командасы жалпыңызда билгендей стык оюндарда, өтүү оюндарында Интердин экинчи командасын Миланды жеңип ушул этапка өткөн болчу. Ал эми бул беттеште жалпылай Милан шаары, бир гана Милан эмес, ошол эле Интернационал Милан командасын да колдогон абалда Фейнордду жеңип кетти десек дагы жаңылышпастырбыз. Эки оюн жыйынтыгында 5-1 эсебинде Интер кезектеги этапка өттү. Ал жакта эми Бавария менен токношот. Бавария деп калдык достор. Бавариядагы көптөн бери утуп келе албай жаткан, дегеле мына ошол Чемпиондор лигасында өзүнүн өчүн алган Байер Леверкузенге каршы беттеш алып барды. Эсиңиздерде болсо, Байер Леверкузен Хаби Алонсо башчылыгында бир да жолу дал ошол Баварияга жеңиле элек болчу. Жалпылай 6 беттеште тең чыгуу болсун, же болсо Байер Леверкузенден жеңиш менен оюндар жыйынтыкталган болчу. Ал дал ошол Кубок Германия, же болсо Германия Бундеслигасында орундалган. Ал эми Чемпиондор лигасында өзүн бир аз эркин сезген Бавария командасы эч кандай гол өткөзбөстөн, эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен 2 оюн жыйынтыгында 5-0 эсеби менен Байердин ташталкан чыгарып, өчүн алып, кыскасы кийинки этапка жолдомо алды. Эми ал жакта Интернационал Милан менен биттешет. Бенфика Барселона. Албетте, Барселона командасы эсиңизде болсо 2021 жылы дал ошол Бенфиканын айынан Чемпиондор лигасы менен кош айтышкан болчу. Дал ошол жылын өчүн алган Барселона бир гана тайпалык оюндарда эмес, 1-8 финалдагы Бенфикага каршы оюн алып барды. Эсиңизде болсо, тайпалык оюндарда бир аз кыйналыштык менен жеңген. Болгондо дагы 5-4 эсебинен кол коюшкан эки команда эң мыкты оюндарын тартуулап берген болчу. Ал эми 1-8 финалда түшкөн соң көпчүлүк күйөрмандар
Бенфика мыкты бир каршылаштык көргөзө алат экен. Барселонадагы өзүнүн мыкты формасында эң мыкты оюндарын көрөбүз деп жаткан болчок. Тилекке каршы Барселона Бенфикага караганда күчтүүрөөк чыкты. Кызыл айып кагазына карабастан биринчи ойунда жеңип алды 0-1 эсебинде. Андан кийин үйүнө алып келип туруп 3-1 эсебинде жеңишти камсыздап, ишенимдүү түрдө кийинки этапка өттү. ПСЖ Ливерпуль эң мыкты оюндардын бирөөсү. Албетте, финалга тете оюн десек дагы жаңылыш бастырбас. Биринчи оюнда эч кандай мүмкүнчүлүк бербеген ПСЖ командасы удама-уда соккуларды узатты. Жалпылай 28 жолу дарбазага сокку урган ПСЖ командасы Ливерпуль командасын чайнап салды. Бирок тилекке каршы жута алган жок. Ал эми акыркы мүнөттөрдө мүмкүнчүлүктөн пайдаланган Ливерпуль командасы Харви Эллиоттун голу менен биринчи оюнда жеңишти камсыздап Англияга кайтып келген болчу. Андан кийин жооптук беттеште тилекке каршы тескерисинче болду. Оюндун 12-чи мүнөтүндө Баркулан берген пасын Осман Дембеле гол жаратып, жалпы эсеп санын теңеди. 1-1. Оюнун жүрүшүндө мыкты мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана албагандан соң эки команда дагы пенальтиге жолдомо алышты. Пенальтилер сериясында удама-уда Дарвин Нуньес, Кертис Джонс ката кетирген соң Витинья, Гонсало Рамош, Осман Дембеле, Дезире Дуэлердин голдору менен ПСЖ командасы бул жолу чемпион болот деген Ливерпулду ташталкан чыгарып, мүмкүнчүлүк бербестен бул оюндан кош айттырышты жана өздөрү кийинки этапка жолдомо алды. Көпчүлүк инсандар чындыгында Ливерпуль командасы азыркы учурда эң мыкты номер 1 команда. Жалпылай бул жолу требл кылат, башка кылат деп аткан болчу. Тилекке каршы инсандын эмес жараткандын каалоосу бар экен демекчи, бул жерде Ливерпуль көптөгөн кубокторун ажырап калды дагы, болгон азыркы учурда АПЛ лигасынын кубогу калды. Ошондой эле эң өкүнүчтүү жагдай Мохаммед Салах болду. АПЛ лигасында оюн дубль кылган, хет-трик кылган, гол жараткан, рекорд орноткон, ассисттерди кылып жүргөн Мохаммед Салах кече күнү дал ошол ПСЖга каршы беттешти алтын топту жыттап жаткан жеринен кош айтсыз да туура болот. Анткени мына ошол эң чоң мүмкүнчүлүк болчу. Эгерде гана Чемпиондор лигасында финалга чыкса же финалды жеңип алганда, анда эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен дал ошол Мохаммед Салах алтын топ ээси аталмак. Тилекке каршы нерсе орундалган жок жана алтын топко болгон мүмкүнчүлүк бир аз да болсо төмөндөп кетти. Ал эми бул этаптагы акыркы оюн Мадридтик дерби. Реал Мадрид өзүнүн үйүндөгү Сантьяго Бернабеодо Родриго жана Брахим Диастын голдору менен 2-1 эсебинде жеңишти камсыздап кийинки этапка өтүүгө аракетин баштаган болчу. Бирок экинчи жооптук беттештерде Метрополитанода болгон окуяда Атлетико Мадрид Конор Галлахердин алгачкы эле 30-секундасында гол жаратып, эсеп санын теңей алды. 2-2. Андан кийин көптөгөн мүмкүнчүлүктөр болду. Винисиус Жуниор пенальтиден гол албады. Кыскасы, бул мүмкүнчүлүктөрдү колдон кетирген командалар булар дагы пенальтилер сериясына жол алышкан болчу. Ал жакта дагы пенальтилер сериясында Килиан Мбаппе гол жаратып эсеп санын ачып берди. Кийин Атлетико Мадрид сабынан Александр Серлат гол жараткан болчу. Беллингем дагы өзүнүн сөзүн айта алды. Ал эми Хулиан Алварестин тепкен тобу эки бутуна тийгенде байланыштуу эсепке алынбастан Атлетико Мадрид бир жол мүмкүнчүлүктөн четке какты. Андан кийин Федерико Вальверде ишенимдүү гол жаратты. Анхел Коррея дагы эсеп санын кыскартты. Кийин Лукас Васкестин тобун дал ошол Янобла кайтарган болсо, Маркос Лоренте Атлетико Мадридти ошол жерде көмүп салды десек дагы туура болот. Андан кийин Антонио Рудигер дуа кылды, башка кылды. Натыйжада жеңишти камсыздап Реал Мадридти кийинки этапка алып өттү. Кандай ойлойсуздар достор? Дал ошол чейрек финалдан жарым финалга кайсы командалар өтөт? Деги эле мына ошол Арсенал командасы Реал Мадридти жеңеби же Реал Мадрид тарыхында биринчи жолу негизги оюнун убактысында Арсеналды жеңип кийинки этапка өтөбү? Өз оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Мен сиздер менен кийинки этапка, кийинки оюндарда көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум деймин.